Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана келген коноктор, буйруса 21 апрель эртең менен жол толугу менен жабылат. Бул Барсбек круговойунан баштап туруп, экинчи светофорго чейин Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын биринчи светофоруна чейин убактылуу жабылат. Бул жабылган учурда түзүлгөн кырдаалга, түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн туура түшүнүү менен кабыл алат деген ойдобуз. Бул жолдун жалпы узундугу 4,1 километр. Ал эми жолдун кеңдиги 14 метрге болот. 4 полосалуу атайын жол болот. Бул жолдун ичинде обочина каралган, андан сырткары лотоктор, жашылдандыруу, жөө жүрүүчү өтмөктөр, тротуарлар, анан кийин жарыктандыруу каралган. Жолду жабылган учурда бул жерде Жапалак айылдык аймактык башкармалыгында жалпы 3 жол кошумча жол менен каттап турса болот. Бул Малабаев көчөсү, Мээркан айылы менен ошол Ош Ноокат жолуна чыгат. Андан кийин Теке айылындагы жол дагы чыгат. Андан сырткары мына Нирвананын үстүндө жогору жагында кошумча долбоорлуу кошумча жол бар. Ушул жолдон дагы убактылуу каттап турсаңыздар болот. Бирлешкен айылынан чыгат. 3 жол тең Ош Ноокат жолго чыгат. Жашоочулар эми убактылуу мектепке, бала бакчага, жумушка каттап турса болот ушул жерден. Эгерде бир тарабын жабып, эгер бир тарабын ача турган болгондо да сунуштар болуп атат. Бул жерде ошол жол куруучулар өздөрүнүн нормасы боюнча жолго толугу менен шарттар түзүлүш керек экен. Түзүлүп, жер алдындагы бардык нерселерин ыңгайлуу техникаларды киргизип, толук кандуу иштеш үчүн бул эки тараптуу жапканга туура келип атат.